Siz bu жактын баарын эле билесиз да? Ооба, булар баары менин кошуналарым болот. Азыр бизде кошуналар баары үмүтсүздүккө берилип кеткендер. Ата-энеси менен катташпай, ичкиликке берилип кеткендер жаман көбөйүп кетти. Бул жерде мен бир дос балам бар, тааныш. Мурда аябай баян баласы болгон. Достору жандарына жөн эле караңгызылыкка батып кеткен, өзүн таштап салган. Таныштары жок, эч ким мамиле кылбай койгон. Ya Allah. Assalamu alaikum ke. Ne gerek dagı sizlerge? Ne gerek deyim? Taksir biz meçitke davatка келдик эле. Сизди мечитке чакырып алдык да илимдүүлөр жакшы, Алланы улуктап сүйлөп атат. Meni tuğanlarımın bardығы taşlap ketти. Құдай мени эстебек беле. Жараткан эч убакта таштабайт. Адам туруксуз болуп ташташы мүмкүн, а бирок ошол мурда адамдардын арасында кадыр баркыңыз кандай болсо, Алла азыр да ошондой кадыр баркыңызды көтөрүп коет. Даватчы, сага суроо да. Мен канча деген кыздар менен жүрдүм. Байлык деген менде моодон болчу. Бүт нерсем бар болчу. Бизнестин түрүн кылдым. Күнөөнүн дагы түрүнүн кылдым. Эми айтчы, Кудай мени ушул нерселер үчүн кечирмек беле? Тууганым, Алла мээримдүү, кечиримдүү болгон үчүн биз сизге келип атабыз да. Алла кандай гана даражада күнөө кылбаңыз, деңиздин көгүнчөлүк күнөө болсо да кечирет. Ушундай үмүтсүздүк акыбалдан чыгара турганда бир Алла да, бизге бир мүмкүнчүлүк берип биз менен мечитке жүрүңүз. Жалгыз жапа жол ушул экен. Балким кечирер. Namazı жоқ қанша таң атқан, өмір болсоң өтіп баратқан. Напсибизди жеңер күч берип, өзүң сакта бизди жараткан.